Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ышкыбыздары. Ободо Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасы. Биринчи бөлүм. Бул сүрөттү мен али тартып бүтөлекмин. Анын кандай болуп чыгарын эмитен айтуу да кыйын. Күнүгө таңзаардан туруп, мурда долбоорлогон айрым вариант сүрөтчү этюдтарды кайра баштан 2-3 сыйра карап чыгам да, таңкы тынчтыкта аркы-терки басып ойлоном. Жок, мен али көңүлдөгүнү таба элекмин. Иштин баары алдыда. Бул сүрөт азырынча ойдогу тилек, жүрөктө толкуган, кан тамырда жүгүргөн элес, үмүт, кыял гана. Иштеп бүтпөй жатып, болочок чыгарма жөнүндө күн мурун жарыя салганды деги эле башынан жактырбайм. Натура көрөм. Кызганчактык эмес. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Бирок бул жолу өзүңөр көрүп тургандай, мен ал адатымдан танып, бүтөлек чыгармамды ортого салып, ал жөнүндө кеп айтмакчымын. Айтпаска менин айлам да жок. Эмне үчүн дегенде, жалгыз менин гана күчүм жетээрдей эмес. Мага түрткү берип, кыялымды ойготкон бул окуя койнума батпай, кучагыма сыйбай турат. Мен аны сүрөт аркылуу төкпөй чачпай элге жеткирсем деген үмүттөмүн. Ошого көпчүлүк эл акылын айтып, тилегин кошсо экен дейм. Ал чыгарма көптүн деминен жаралган алуу болгудай. Каныңардан кан кошуп, күчүңөрдөн күч кошуп бергиле. Мен бул иш тууралуу силерге айтып берүүгө түздөн-түз милдеттүүмүн. Биздин айыл Акжар тоо этегинде, суулар кашкайып аккан чоң тектерде орношкон. Андан ылдый туурасынан суналган кара тоого чейин түзөң өзөн, темир жол кеткен казактын сары талаасы. Айылдын үстүндөгү адырда мен бала чактан бери билген 2 зор терек болор эле. Бул кош терек азыр да ошол жерде. Качан карабагын, айылга кайсы туштан карабагын, элден мурун эле дөбөдө жанаша кыналышкан ушул бийик теректер көзгө учурайт. Эмне үчүн экенин билбеймин. Же балалык таасирдин күчүбү, же болбосо сүрөткерлик кесибиме байланыштуубу, айтор станциядан түшүп, Капчыгайдан чыгып, айылды көздөй бет алганда, тээ адырда баягы кош теректер турат болду бекен деп, чыдамсыздык менен ошол тарапты акмалап караймын. Ушунчалык алыстан бактар канчалык бийик болбосун көрүнөрү шектүү. Бирок мен үчүн алардын сөлөкөтү ар качан байкалгандай туюлат. Эртерээк айылыма жетип барып, эртерээк дөбөгө чыгып барып, кош терекке ийилип салам берип, кулагымдын мооксугангыча алардын күүлөнгөн үнүн уксам деп дайым дегдеймин. Көчөдө бак деген толуп жатат, бирок ушул теректердин бир укмуштуу касиети, алар бөтөнчө үндүү, тил бүткөндөй жандуу теректер. Түнү күнү тынбай, качан болбосун жалбырактар дирилдеп, чайпалган чокулары айкалыша, теректер ар кандай үнгө салып шуулдайт. Бу жерде жээкке урунган эрке толкундай угулар угулбас шапшынып, бирде тым-тырс ойлоно калып, сагынычтуу санаага толгондой алда эмнеге муңдана үшкүрүп, жулкунган шамал булут айдап, жаан айдап, бутактарын кайрып ийгенде, теректер бой тиреше чыңалып, бизди жыга албайсың дегендей өткүрлөнө күүлөнүшөт. Кийин эс тартып чоңойгондо мен бул теректердин сырын түшүндүм. Бийикте, туш тарабы ачык дөбөдө тургандыктан, булар дайым шамалдын огуна туура келип, абанын ар бир кыймылына жооп кайтарып, жанагыдай тынымсыз шуулдап, бөтөнчө үндүү болгон себеби да ошол. Анткени менен менин бул байкап тапкан балалык кыялымдын алгачкы таасирин суута албады. Ошол кездеги соңуркаганым азыр да тарабай, мен үчүн бул теректер ушул күнгө чейин кандайдыр бир тегин эместей, сырдуу, жандуу сыяктанат. Бул теректердин түбүндө менин өмүрүмдүн эң бир сыйкырдуу чагы калгандай. Эстеген сайын кайра баштан эскергим келет. Окуудан тараган жайкы маалда биз бир топ балдар болуп, балапан алабыз деп ушул жерге келчүбүз.
Биздин чуркурашкан үнүбүзгө ыраазы болгондой, дөбөдө герли чайпалган али теректер дайымкысындай жалбырактарын леп-леп жепилдетип, бизди күндөн көлөкөлөп тосуп ала турган. Ошондо биз чортаман, чоралакан тентектер. Теректерге мышыкча асылып чыга баштаганда чуу көтөргөн таранчылар жаны калбай чырылдашаар эле. Анысына болобузбу? Улам бутактан бутакка өйдөлөп, бир убакытта куштар учкан бийиктиктен дүйнөнүн аймагынын ачыла калган көрүнүшүнө таң калып, баарыбыз тең үн катпай, бутак-бутакка жармашып алабыз деген чымчыктын балапандарын да учуруп койор элек. Биз эң чоң имарат деп эсептеген колхоздун ат сарайы теректин башынан тепкедей эле болуп көрүнүп, ал эми айылдын төмөн алда кайда мунарыктаган мейкиндиктин ушунчалык зор экенине, бизден нарыдагы нечен кыйыр жерлер, биздин суулардан башка дагы нечен күмүштөнгөн суулар бар экенине суктана карап, ааламдын чети ошолбу? Же андан арыда ушундай асман, ушундай булут, ушундай жер барбы деп ойлоно турганбыз. Ошол учурда көлөкөлөгөн жел күүсү кулакка угулуп, ага уда бир дабыштан шапырттаган жалбырактар, көз көрбөгөн көгүлтүр алыстыкта нечен сорундар, нечен кызыктар бар дегендей тымызын күү чалып, беттен эркелете сылаар эле. Жүрөгүм жарылып кетчүдөй дикилдеп, кош теректин шуулдаганын кыялга батып тыңшаар элем. Көз алдыма жомоктогудай ар түркүн нерселерди келтирип, ошондо бир гана нерсени ойлогопмун. Бул теректерди ким тикти, кандай тилек, кандай үмүт менен өстүрдү экен деп оюма алып койбоптурмун. Мына ушул теректер турган жерди айылдагылар эмне үчүндүр Дүйшөнүн мектеби деп койчу. Кокус бир мал издеп калганда, "Ой баланча, менин тор окунанымды көрдүңбү?" десе, анда беркиси токтой калып, жогору Дүйшөнүн мектебинде жылкы жүрөт, ошол жактан чалып көр" деп бастырып кете берчү. Чоңдорду туурап биз дагы "Жүр кеттик, Дүйшөнүн мектебине тереке чыгабыз" деп турганбыз. Бир кездерде ошол дөбөнүн үстүндө мектеп болгон эмиш. Биз анын ордун да көрбөй калдык. Бирок кош теректүү дөбөнүн аталышы эл оозунда мурунку бойдон келе жатат. Бул мектептин ордун бала чакта адырларды кыдырып бир нече рет издеп да көрдүм. Кийинчерээк эмне үчүн Дүйшөнүн мектеби? Ал кайсы Дүйшөн деп карыялардан сураштырсам, алар менин бул суроомо эч бир кызык жок иштей. Кайдыгер гана жеңишилтеп коюшту. Ушул эле жүргөн аксак кой уруусундагы Дүйшөн? Кече уруяттан, революциядан кийин тиги дөбөдө бир жаман там болор эле. Дүйшөн комсомол болдум деп ошого мектеп ачып, бала окуткан. Мектеп дегендей да эмес болчу. Тим эле бир кеп. Анда өзүнчө бир кызык заман эмес беле. Кудай салбасын. Үзөңгүгө буту илингендин баары эле бет алдынча чоң. Ар ким билгенин кылчу. Дүйшөн да ошондо оюна келгенин бир иштеп койду да. Андан бери ал жаман тамдын топурагы калган жок. Бир пайдасы аты жок дөбө эле Дүйшөнүн мектеби болуп калды. Дүйшөн деген кишине мен анча жакшы билген эмесмин. Бою каркайган, бүркүт кабак, салабаттуу адам окшоду эле. Анын үйү суунун аркы маңдайында, 2 бригаддын көчөсүндө. Мен айылда жүргөн кезде Дүйшөн колхоздун мурабы болуп, канчыгасына чоң кетменди байланып алып, шатектен чыгып калган өзүндөй калдайган жээрдени минип, биздин көчөдөн кээде бастырып өтө турган. Кийин карый түшкөндө пошточулукка өтүп кетти деп уктум. Бирок кеп башкада. Комсомол дегениң менин андагы түшүнүгүмдө ишке да, сөзгө да курч, жалкоо жегиштерди гезитке жазып жиберчү айыл жигиттеринин чекке чыккан мыктысы. Ал эми жанагы сакалы буурулала карапайым киши кашаң атын чүчүлөгөн кебетеси менен өз заманында кандайча комсомол болуп, анан калса сабатсыз жатып, балдарды кандайча окутуп, кантип мугалим болуп жүргөнүн эч бир көз алдыма келтире албадым. Чынын айтсам,
айылдагы көп жомоктун бир жомогу го деп. Бул сөзгө анча деле ишенген жок элем. Көрсө Дүйшөнүн мектеби дегендин өзүнчө тарыхы бар экен. Мен аны эч бир күтпөгөн жерден жакында гана билдим. Өткөн күздө колхоздон мага телеграмма келди. 2 жылдан бери биздин колхоз өз күчү менен жаңы мектеп куруп жаткан болчу. Мектептин имараты эми салынып бүтүп, айылдагылар мени мектептин ачылышына чакырган экен. Элимдин мындай кубанычтуу күнүндө бирге болоюн деп дароо эле жолго чыга турган болдум. Сүрөт тартыш үчүн айылга ал турсун 3-4 күн мурунураак келдим. Шаардан чакырылгандардан эми академик Сулайманованы келет деп күтүп жатышкан экен. Ал киши мында 1 күн, жарым күн туруп, ушундан ары поездге түшүп Москвага кетет экен дешти. Академик Сулайманованын келерин угуп, мен абдан кубанып калдым. Бул көпчүлүккө белгилүү илимпоз аял биздин айылдан экенин, кыз кезинде шаарга кетип, кийин окумуштуу болгонун анча-мынча угуп жүргөм. Ал эми өзү менен шаардан тааныштым. Мен көргөндө Алтынай Сулайманова чачына ак кирип, толмуш тартып, элүүлөргө таяп калган киши экен. Университетте кафедра башчысы болуп, философиядан лекция окуп, академияда иштеп, анан ар кандай коомчулук иштери менен чет өлкөлөргө барып келип турган айылдаш эжекенин жай отуруп, жай сурашууга чамасы келбей жүрдү. Бирок ар бир жолуккан сайын мейли жыйналышта, мейли кокус, көчөдө кездеше калганда биздин айылдын жалпы аманчылыгын сурап, менин чыгармачылыгым жөнүндө да кыскача болсо да пикирин айтпай койчу эмес. Мен бул кишинин жөнөкөйлүгүнө, адамгерчилигине ичим жылып, бир күнү жашырбай эле өзүнө айттым. Эже, айыл жака барып, эл журт менен жолугушуп келсеңиз кантер эле? Сизди сыртыңыздан баары эле билип сыймыктанышат экен, бирок көпчүлүгү тааныбайт. Атактуу окумуштуу кызыбыз айылын теңин албай, чанып жүрөбү деген сөздөр да бар. Аның туура иним, деп Алтынай Сулайманова үшкүрүп койду. Барууга өзүм да көптөн бери дилгирмин. Барбаганыма кылым болду. Айылда анча деле жакын туугандарым жок, бирок эл деген тууган, элден чоң тууган болбойт. Сөзсүз барам, колум бошой калса эле барам. Сагындым жеримде. Академик Сулайманова ал күнү кечигибирээк келди. Мектептин салтанаттуу ачылышына жуп, анын машинеси көчөгө келип токтогондо, жыйналышка чогулган эл бүт эле астынан тосуп чыгып, тааныган тааныбаганы да, кары жашы дебей, тегиз учурашып кол алышты. Алтынай Сулайманова мындайды күтпөгөн болуу керек. Сүйүнгөнүнөн эмне кыларын билбей, элге кол куушура ийилип жүрүп отуруп, залдагы президиумдан орун алды. Мындай салтанаттуу жыйналыштардын нечен мамлекеттерде, нечендерин көргөн Алтынай Сулайманова бул жолу көзүнө жаш алып отурду. Жыйналыштын аягында пионерлер анын мойнуна кызыл жагуу тагып, гүл берип, жаңы мектептин ардак китебине анын ысымын бирден-бир биринчи жазышты. Окуучулардын шаан шөкөттүү оюндарынан кийин кечке жуук биз бир топ мугалимдер, айыл активдери болуп, мектеп директорунун үйүндө конокто болдук. Мында ал Алтынай Сулайманованын келгенине сүйүнүп, жетин албай, аны килемдер төшөлгөн жасалгалуу төргө отургузуп, колунан келишинче урматтап сыйлап жатышты. Чоң дастаркондун тегерегинде жайнап отургандар күү сөз сүйлөшүп, тостур артынан тостур айтылып, чай ичилип жаткан кезде колуна бир тутам гезит журналдарды кармаган жаш жигит эшиктен кирип келди да үй ээсине 10 чакты телеграммаларды сунуп, кол коюп бериңиз деп кайрылды. Мурунку окуучулардан келген куттуктоо телеграммалар катардан катарга өтүп, кимдир бирөө сөз арасында: "Ой, муну Дүйшөн абашка алып келдиби?" деп сурап калды. "Ооба", деди жигит. "Жыйналышка жеткире барайын деп жакшы эле чаап келген экен. Кечигип калдым деп жатат." "Ой, түш де, анаттан үйгө кирсин", деди үй ээси колун булгап. Жигит эшикке чыгып кеткенде, жанаша отурган Алтынай Сулайманованын өңү кубара түшүп, алда эмне эсине түшкөндөй менден сурап калды. "Ал кайсы Дүйшөн? Кимди айтып жатышат?"
Колхоздун пошточусу эже, дедим мен. Дүйшөн деген аксакалды таанычу билеңиз? Ооба дегендей башын ийкеп, Алтынай Сулайманова бир нерсе айтайын дедиби, ордунан турууга умтула берди эле. Аңгыча терезенин тушунан атчандын карааны дүбүрттөп өтө чыкты да үйгө кирип келген жигит. Түшүңүз десем тиги киши болбой койду агай, деди. Элге кат таркатам деп бастырып кетти. Тимго эмесе кете берсин. Отурганын ичинен бирөө жактырбагандай колун шилтеди. Ал абышканын отурар жери башка. О, дүйшөн дегенди билбейсиңер, ал закон менен гана жүргөн киши. Кызматын аткармайын эч жака кайрылбайт, деди ага кошумчалап экинчиси. Мейли эмесе эчтеке эмес, дегендей үй ээси да башын ийкеп койду. Аңгыча болбой төрдө отурган айыл арасындагы кадырман кишилердин бири вино коюлган чөйчөгүн колуна алып сөз баштап калды. Жолдоштор, бир кезде биз А деген тамганы тааныбаган дүйшөндүн мектебинен да окудук элек. Ал бул сөздү таң калгандай күлө сүйлөп башын чайкады. Азыр ошол эсиме түшүп жатат. Ой тобо десеңчи? Ырас дешти башкалар. Ой, дүйшөнүн жорогу курусун, ушуну да мугалим деп, окутуучу деп жүргөн экенбиз да. Каткырган күлкүлөр бастай калганда, жанагы киши сөзүн уланта түштү. Мына эми алдыбыз өлкөгө даңкы чыккан академик болуп, артыбыз жогорку, орто билимдүү эл болдук. Айылыбызга бүгүн жаңы орто мектеп ачтык. Башкасын айтпайын, замандын кандай өзгөрүлгөнү ушундан эле байкалып турбайбы? Кана эмесе, агайын туугандар, биздин айылдын уул кыздары мындан ары да илимден илимге жетилип, өз заманынын алдыңкы кишилери болуш үчүн. Бул сөздөрдү эл жапырт колдоду. Жалгыз гана Алтынай Сулайманова өтө кыжаалат болгондой эрден тиштенип кызара түштү. Ал чөйчөктүн четин оозуна тийгизди да кайра ордуна койду. Анын минтип отурганын сөзгө, күлкүгө берилип алгандардын көпчүлүгү байкаган деле жок. Сиз эмне көңүлсүз отурасыз эже? Дедим мен. Анчейин эле иним. Алтынай Сулайманова 2-3 кайтара саатын карап коюп, башка эчтеке айткан жок. Ушуну менен коноктор тышка дем алганы чыкканда, Алтынай Сулайманованын элден четке бөлүнүп, жогору адырда чайпалган кош теректи тиктеп, ойлуу турганын көрүп, жанына басып бардым. Жашын ууга чукулдап, күздө талаанын сургулт четине чыгып алган күндүн кочкул нурлары бийикте турган теректердин чокуларына бирде тийип, бирде тийбей кубулуп турган экен. Кайран теректер. Жалбырак төгүп турган кез экен. Жазгысын бүрдөгөндө көрсөңөр болор эле, дедим мен. Ооба, мен да ошону ойлоп жатам деп, Алтынай Сулайманова башын ийкеп, шыпшынып койду. Ар бир нерсенин жазы да, күзү да болот тура. Анын ажары өчүп бара жаткан. Болпогойраак тегерек жүзүнө санаркалуу көлөкө чалышып, өткүр кара көздөрүнүн тиктеши өксүй түштү. Бул окумда ушул далайды билген чоң окумуштуу аялдын түрү, качанкы өтүп кеткен 18 кайра келер болсочу деп, иштен сызып, кызыл жуулук, кызыл жүздүү чагын эстеген кадимкиле жөп жөнөкөй кыргыздын аялына окшоп кетти. Ал дагы бир нерсе айткысы келгендей, теректерди тиктеп унчукпай турду да, бир убакытта папирос алып күйгүздү. Москванын поезди биздин станциядан түнкү 11-де өтөт эмеспи? Деди. Ооба жеке, 11-де өтөт. Эмесе мен азыр жөнөшүм керек. Эмне үчүн? Сиз 1-2 күн туруп кетмек убадаңыз бар эмес беле? Эл сизди кое бербейт эже. Жок, менин зарыл жумуштарым бар. Бүгүн кетпесем болбойт, азыр кетишим керек. Айылдаштарынын жаалап кетирбейбиз деп таарынып кыйнагандарына болбой, бышып жаткан тамакка да карабай, айтканынан кайтпай, кечирим суранып жатып, Алтынай Сулайманова акыры кетмек болду. Күн батып калган кечки убакытта айылдаштар кээп-кепчип жатып, аны машинага отургузушту. Алтынай Сулайманованы станцияга узатып, мен да кошо жөнөп калдым.
Бул кишинин эмне үчүн мындай чукул арада бир топ элдин көңүлүн калтырып шашылыш жөнөшүн эч кимибиз түшүнбөй да калдык. 2-3 жолу мунун себебин сурайын деп барып, бирок одоно болуп калбасын деп иймендим. Анын үстүнө ал азыр эч кимге эчтек айтпасына дагы көзүм жетти. Жол катары Алтынай Сулайманова бир ооз сүйлөбөй, өтө катуу ойлонуп, капа болуп келе жатты. Станцияга келип, поездге түшөрдө акыры сурадым. Эже, бир нерсеге кейип, капа болуп келдиңиз? Таарынган жериңиз барбы? Жок, антип ойлобогула. Эмнеге таарынайын? Таарынсам да өзүмө таарынам. Өзүмдүн билбестигиме. Оюңарга эчтек албагыла, деди. Андан көрө мага нааразы болсоңор жөнү болор. Ушуну менен Алтынай Сулайманова Москвага жөнөп кетти. Мен шаарга кайтып келгенден кийинки күндөрдүн биринде Алтынай Сулаймановадан ойлобогон, күтпөгөн жерден кат алдым. Өзүнүн илимий иштери боюнча Москвада көп убакыт кармаларын жазып, андан ары катында мындай дептир. Кымбаттуу иним, канчалык зарыл жумуштарым болбосун, бардыгын жайлаштырып таштап, мен ушул катты жазууну туура таптым. Эгерде ушундай айтылгандар сизди кызыктырса, анда өз чыгармачылыгыңызда пайдаланууну суранам. Анткени бул мен үчүн гана эмес, биздин айылдаштар үчүн гана эмес, биздин жалпы ишке, көпчүлүккө, өзгөчө жаштар үчүн керек го деп эсептеймин. Бул менин көп ойлордон келип чыккан пикирим. Бул менин эл алдында жүрөгүмдү сунуп тартуу кылган сырым. Андыктан муну канчалык көп адам билсе, мен ошончолук бактылуу элем. Ошончолук эл алдында ыйык парызымды аткарып, ошончолук менин да кетирген күнөөм кемейт. Эгерде жаза турган болсоңуз, мени уялат экен деп тартынбаңыз. Эчтекесин жашырбай, ачыктан ачык жазыңыз. Мен ушул каттын негизинде мындан ары академик Сулайманованын өзүнүн атынан аңгемени уланткым келет. Бул иш 1924 жылы болгон. Ооба, мен жакшы билем, так ошол жылы. Анда азыркы биздин айылыбыз турган жерде 10-15 түтүн жатакчылар болор эле. Анда мен 14төгү жетим кыз, аталаш туугандардын колунда жүргөм. Ошол жылы күздө малдуу жандуулар кыштоого көчүп өткөндөн кийин биздин айылга мен башта көрбөгөн, аскер шинель кийген чоочун жигит келди. Элден жолдон оолак турган тоо борундагы кичинекей кыргыз айыл үчүн бул өзүнчө бир чоң окуя болду. Адегенде аны аскер башчылыкта жүрүп, эми айылга чоң болуп келиптир дешти. Кийин туруп, жок кокуй. Бул баягы эле темир жолго тентип кеткен Таштанбектин уулу Дүйшөн деген экен. Өкмөт аны солдаттан бошотуп, мугалим кылып жиберген имиш. Мектеп ачып, бала окутат имиш дешти. Мектеп, окуу деген сөздөрдүн өздөрү эле биз үчүн анда-санда гана тааныш эмес, жаңы сөздөр. Бул айтылгандар чынбы, жалганбы, эмне болот, кандай болот деген арада айыл ортосунда дөбөчөгө эл жыйналып келсин деген кабар айтылып калды. Ой шумдугуңгур, бул дагы кандай жыйналыш экен деп сүйлөгөн акем жаман атына минип бастырып кеткенде артынан ээрчип, башка балдар менен кошо мен да жүгүрүп бардым. 5-6 аттуусу калганы жөө турган кичинекей топтун ортосунда көөнө кара шинель кийген, бажырайган кубакай жигит сүйлөп жаткан экен. Биз жетип барган учурда ээрде кыйшая тартып кулак салып турган атчандардын бири анын сөзүн бөлүп жиберди. «Эй балам», деди аптыга сүйлөп, балдырап. «Бу сенин ат энеңди го билебиз. Бизге окшош эле кара таман. Анан сен кайда жүрүп молдо болдуң?» Дүйшөн артына кайрыла салып жооп берди. «Мен молдо эмесмин, аксакал. Мен комсомолмун. Азыркы убакытта кат тааныгандарды мугалим дешет. Мен аскерде жүрүп кат таанып келдим. Менин молдолук жайым ошондой». Балиде. Аның жөн экен, демиш болушту. Эмесе комсомол мени мугалимдикке дайындап, бала окуткунуң деп жиберди.
Мектепте силердин жардамыңар менен тээ төбөдө ээн турган жаман тамды оңдоп ачалы деген таклип бар. Кандай дейсиңер? Акылыңарды айткыла. Баятан мышыкча сестейип, бир көзүн жумуп, унчукпай ээрдин кашында өбөктөгөн Сатымкул кераяк чырт түкүрүнүп сүйлөп койду. Аныңды кое тур, окуунун бизге керек эмне? Дүйшөн кандай дээрин билбей көзү алаңдай түштү. Баса туура айтат, деп бер жактагылар да жабыла козголо берди. Биз жер кетмен деп, жер менен эле оокат кылган дыйканбыз. А биздин балдар окуу окуп, эл сурап, өкмөт болот беле? Кой айланайын, башыбызды катырба. Үндөр бастай түшкөндө өңү бозоруп, дабышы калтыраган Дүйшөн элди айландыра карап: "Силер балдарыңарды окутууга каршысыңарбы?" деп сурады. Каршы болгондо сен зордойсуңбу? Азыр элдин өз эрки, боштондукка чыкканбыз, деди нары жактан бир үн. Шинелинин илгичтерин жула бере жаздап, Дүйшөн төш чөнтөгүнүн ичинен төртбүктөлгөн кагазды сууруп чыкты да, аны колуна көрсөтө кармай кыйкырды. Силерге жер, суу бөлүп берген кеңеш өкмөтүнүн бала окутсун деген мөөрүн баскан ушул кагазына каршы чыгасыңарбы? Кана, кеңеш өкмөтүнүн мыйзамына ким каршы, ким? Анын ким деп кыйкырган сөзү, бейпил жаткан көзгө абаны, атылган октой жиреп, чак деп бөксөдөгү аска ташка тийгенсиде. Эч ким унчукпай, баары тең тымтырс болушту. Силер кедейсиңер, деди Дүйшөн чарчагандай үнүн басаңдата сүйлөп. Биз өмүр бою эзилип, тепсенди болуп келген элбиз. Өкмөт бизде эми көз ачылсын, каттаанып, билимге жетилсин деп жатат. Мына ошондуктан балдарды окутушубуз керек. Дүйшөн деми кысталып сүйлөп бүткөндө, жананын молдолук жайын сураган долдураган киши: "Мейлеми, кылар ишиң болбосо, окутсаң окутаарсың", деп койду. "Мен силерди жардам бергиле деп жатам. Тетиги, байдан калган жаман аткананы оңдойлу, көпүрө салыш керек, отун керек." "Ой жигит, кое турчу." Сатымкул кераяк дагы чийт түкүрүнүп, жумулган көзүн ымдап алды. "Бу мектеп ачам деп кыйкырасың? Үстүңдө тонуң жок, астыңда атың жок, айдап койгон жериң жок, көздөп алган малың жок. Сен эмне жылкы тийип оокат кыласыңбы? Оокатым эптеп өтөр. Өкмөт мага маяна төлөйт." Мына ошондой де. Сатымкул жыргагандай ыржая күлүп, төшүн кайкайта ээрдин кашында өйдө боло берди. "Сөздүн аныгы эми чыкпадыбы? Сен ушул өкмөттүн казынасы менен эле жумуштарыңды бүтөп, балдарды окутуп ал. Бизди болсо кыйнаба, өз ташпишибиз башыбыздан арылбай жүрөт." Ушуну менен Сатымкул аттын башын бура тартып бастырып кетти. Анын артынан башкалар да тарап кетишти. Кагазын колуна кармаган бойдон турган жеринде селдейген Дүйшөн көпкө чейин ордунан козголбой турду. Мен анын кебетесине көз айырбай карап калган экем. Жанымдан бастырып бара жаткан акем: "Ой, сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде? Тур үйгө саксаңдабай", дегенде балдардын артынан тызылдап жөнөдүм. "Тегине кара, ушулар да жыйындын четине келчү болуп алыптыр. Эртеси күнү сууга барган жерибизден кетмен, күрөк, балта көтөргөн Дүйшөндүн суудан кечип өтүп, жогору дөбөдө турган жаман тамды көздөй кеткенин көрүп калдык. Ушундан баштап күнүгө эртең менен кара шинелчен Дүйшөндүн карааны өйдө бир өтүп, күн батарда ылдый бир түшүп турду. Кээде чоң таңгак саман же куурай көтөрүп ташып жатты. Аны көргөндөр айылда туруп, "Бу ким болду экен?" дегенчелик кылып, үзөңгүгө такандай калып, алакан астынан көз жүгүртүп кеп кылар эле. "Ой, алдагы жондо отун көтөргөн Дүйшөн мугалим эмеспи?" "Ооба, так ошол." "О, бечара, мугалим деген кызматыңды эле жыргаган жумуш эмес экен го. Анан эмей карачы, байдын токолунча жүк көтөрүп отун алганын. Анан ушинтип жатып, чоң сүйлөгөнүнө эмне бересиң?"
Колунда мөөр басылган кагазы бар да. Күчтүн баары ошондо. Мугалимдин ал жерде эмне кылып жүргөнүн билүүгө кызыгып, бир күнү адырдан тезектерип келе жатып, 3-4 кыз болуп кайрылып калдык. Бул жаман там башта бир байдын атканасы болгон. Кыш күрөдө тууп калган бээлер кулундары менен ушунда багылып турган. Кеңеш өкмөтү чыгып, бай качып кеткен соң, аткана ээн калып, тегерегин коко тикенек, эрмендер басып, киши каттабай калган болчу. Дүйшөн өгүнтөн бери тикенектерин баарын түүнөн кетмен деп чаап, тамдын шалдырап жыгылып калган каалгасын кайра эптештирип, ураган жерлерин оңдоп жүргөн экен. Өзүбүздүн боюбуз менен тең болгон тезек толо, кол турмаштап таңылган чоң ала каптарды көтөрүп, биз ушул жерге дем алмакка отура калганда, үстү башы ылай болуп, жеңдерин түрнүп алган Дүйшөн тамдан чыга келди да, бизди көрүп, бетинин терин аарчы жылмая күлдү. «Ийин кыздар, келгиле, тезектен келе жатасыңарбы?» Биз уялганыбыздан унчукпай эле бири-бирибизди карап, кап-каптын түбүнө отурган жерибизден ооба дегенчелик баштарыбызды ийкеп койдук. Биздин уяңдык жайыбызды дароо түшүнө койгон Дүйшөн дагы да жылмая күлүп сүйлөдү. «Келгениңер жакшы болбодубу, кыздар? Мына, мектебиңер даяр десек да болот. Азыр эле бир бурчунда мешөңдүү бир нерсе куруп бүттүм. Көрдүңөрбү? Мору да үстүнө чыгып турат. Эми кыштык отунубузду тамдын бир жагына жыйып салабыз дагы, жерге самандан калыңыраак төшөп таштап, окууну баштай беребиз. Кандай, мектепке келесиңерби? Окууңар келеби?» Кыздардын ичинен чоңураак эле мен экем. Алар унчукпай жатканынан, «Жеңем кое берсе келем», дедим. Дурус. Кое бербегенде кармап калат беле? Атың ким сенин? Алтынай, дедим мен, жыртык тиземди этегим менен жаба салып. Алтынай? Жакшы экен. Сен чоңоюп калган эстүү кыз экенсиң, деди ал, мени эркелете жалооруп карап. Эмесе Алтынай, сен башка балдарды да мектепке окуйлу деп ээрчиткин, макулбу? Макул, аке. Мени ага деп жүргүлө. Мектептин ичин көргүңөр келеби? Кирип көргүлө, кыздар, коркпогула. Жок, биз кетебиз дешти кыздар. Мейлиңер эмесе, окууга чогуу келгенде көрөсүңөр. Бара койгула. Мен күн баткыча отунга дагы бир сапар барып келе салайын деп, Дүйшөн орок жибин алып, талаага басып кетти. Ал кеткенде биз дагы каптарды көтөрүп алып, жөнөп калдык. Мындайраак чыкканда менин башыма бир ой түштү да. «Токтогула, кыздар, кое тургула», дедим. «Мектепке отун керек экен. Тезегибизди тамдын түбүнө төгүп кетели. Ичкери киргизип алсын. Үйгө куру кол барабыз банан. Акылдуусун мунун. Кайра барып, дагы терип келели. Койчунары, күн кечкирип бара жатат. Апаларыбыз урушат деп, кыздар мага карабай, каптарын бөжөңдөтө көтөрүп чуркап кетишти. Мен ошондо эмне үчүн анткенимди ушул күнгө чейин жакшы түшүнбөймүн. Кыздар менин сөзүмө көнбөй койгонуна намыстандымбы, же болбосо тырмактайымдан шорум кайнап, кагуу, сокку жеп көзүм каткандыктанбы? Мени башта көрбөгөн, билбеген адамдын жүрөгүмдү жылыта эркелете карап, «Сен эстүү кыз экенсиң», деп эки ооз сөз айтканы делебемди козгоп кеттиби? Айта албаймын. Ошентип азыр ойлоп отуруп, менин чыныгы тагдырым, энин азап тозоктон өткөн таалайым ушул бир кап тезектен башталдыбы деп кетем. Анткени так ушул күнү бул жоругумдун аягы эмне болот деп тартынбай бел байлап, өмүрүмдө биринчи жолу өзүм туура деп тапкан оюмду иштедим. Айтор жолдошторум мени таштап кеткенден кийин мен кайра жүгүрүп отуруп Дүйшөндүн мектебине келдим да, каптагы тезекти там түбүнө төгө салып, тыпылдаган бойдон адырдын кокту колотторун аралап тезек терүүгө шашылдым. Алдагандай зор эрдик көрсөткөндөй жүрөгүм алып учуп, адегенде бет алды эле чуркап кете бердим. Адыр үстүндө кылкылдаган күн реңи өчкөн күзгү чийлердин сыйда көкөлүнө жалын ойнотуп, боз топурак жерди кызыл сур түскө боеп, бирөөгө кичинекей бир жакшылык кылганымдан
дикилдеген жүрөгүмдө канчалык кубаныч бар экенин билгендей, менин тытык бешмантымдын күмүш топчуларына чагылыша жүрөгүмдөн, маңдайымдан эркелетип балкыган нур төгүп жатты. Биринчи жолу өз күчүмдү сезип, менин да колумдан бир нерсе келет экен го деген ой менен көз көргөн жер, асман, шамалга кайрылып, билип койгула, мен эми сөзсүз мектептен окуйм. Өзүм эле эмес, башка балдарды да окууга ээрчитем, деп көңүлүм көтөрүлүп, сыймыктанып келе жаттым. Ушинтип жүгүрүп бара жатып, бир убакытта эсиме келе түштүм да, жерден тезек издей баштадым. Демейде жайнаган тезек азыр эмне үчүндүр табылбай жатты. Элеңдеген көзүмө тезектер анда-санда гана бир көрүнүп, караңгы түшкөнчө кабым толбой калат экен го деп, ого бетер шашып, ан сайын эсим чыкты. Айткандай эле, менин кабым ортолой электе күн батып, аңгыча болбой айлана да караңгылай баштады. Мындай ээн жерде жалгыз болуп көрбөгөн элем. Үн жок, жан жок, чийлүү адырга түн канаты жайылып, мени бул жерде бир нерсе кармап калаардай, капты иниме арта таштап, айылды көздөй жүгүрдүм. Коркконумдан бакырып ыйлагым келди. Балким ыйлап да жиберер элем, бирок Дүйшөндүн жанагы айтканы эсимден кетпей, ал мени күтүп тургансып, уялганымдан чымырканып, үн чыгарбай келе жаттым. Ала-шала тер болуп үйгө жетип келгенимде, очок боюнда от жагып отурган жеңем өйдө тура калды. Жеңем урушчаак, начар аял эле. Сен кайда жүрөсүң ия? Деди ал жулунуп. Мен жооп кайтарганча болбой, колумдагы капты жулуп алды. Караңгы түнгө чейин сандалып жүрүп тергениң ушубу? Кыздар айтып койсо керек. О, өлүк канаңды гана көрөйүн, шүмшүк. Мектепке сенин эмнең бар экен? Мектептен айланат бекенсиң? Жеңем менин кулагымды толгой кармап, желкеден ары койгулай баштады. Ит жетим, көк жетим, томаяк. Бөрү баласы ит болбойт. Элдин балдары үйгө ташыса, сен үйдөн ташыйсың, экинчи ошол жака басып көр. Шыйрагыңды ташка чагып, талпагыңды сыйрып, туз куям. Мектепчилигим мунун. Мен сөз да, үн да кайтарбадым. Очоктун боюнда бүрүшүп, дабыш чыгарбай ыйлап отурдум. Бул акмакка тындын урган сокконуна ыйлабас элем. Андайга бышып бүткөмүн. Менин ыйлаганым, жеңем мени эч убакта мектепке жибербесин түшүндүм. Ушинтип ыйлап жатып, талпакка бүк жыгылган бойдон уктап калган экем. Түшүмдө караңгы түн каптаган ээн адырда тезек терип жүргөн экемин. Бир убакытта чийдин арасынан жеңем болуп ыржыйган кара катын чыга калды да мени көздөй атырылды. Капты көтөрүп качып жөнөдүм. Жүрөгүм оозума тыгылып, дем бербей, бутум чөпкө оролуп, кадамым арбыбайт. Кара катын артымдан жетип келип, мени жерге көтөрө чапты да жулмалап тумчуктура баштады. Ал менин колумдан капталашып жатты. Бербейм, тезекти мектепке алып барам. Кое бер мени, кое бер, деп чыңырып жаттым. Ошентип 2 күндөн кийин эртең менен айыл арасында иттер үрүп, кишилердин үндөрү угулуп калды. Көрсө Дүйшөн айылды үймө үй кыдырып, балдарды окууга чогултуп жүргөн экен. Анда айыл көчө эмес, ар жерден орношкон бозоргон котур там. 10 чакты баланы тобу менен ээрчите жүргөн Дүйшөн тигил үйгө бир кирип, берки үйгө бир кирип аралап жүрдү. Биздин үй эң четте болор эле. Алкылдаган жеңем экөөбүз эшикте соку жанчып, акем темир жолдун базарына эгин алып барып сатам деп, короодо ороо ачып жаткан. Зылдай оор сок билекти энтигип өйдө көтөргөндө, улам көзүмдүн кыюусын салып, Дүйшөндөр жакты карап жаттым. Алар биздин үйгө жетпей, кайрылып кетеби деген коркунучта болдум. Жеңем мени мектепке кое бербесине көзүм жетип эле турса да, алдемнеден үмүттөнүп, эч болбосо мугалим мында келип, менин бул жерде экенимди көрсө экен деп, чыдамсыздык менен күтүп, келтире көр, Кудай келтире көр деп Кудайдан тилендим.
Дүйшөн менин мында экенимди биле койгон эмес чыгар. Айтур катары менен кыдырып бизге да келип жетти. О жеңе, иш илгери. Мына бул балдар болуп баарыбыз конокко келдик, деп Дүйшөн жайдары күлүп салам берди. Келгиле дегендей жеңем анын келишин жактырбай күңк этти. Акем болсо ороо казган жеринен башын да өйдө көтөргөн жок. Кана эмесе бүгүн окуу башталат. Кызыңар нече жашта деп Дүйшөн эшикте жаткан малаташка отуруп балдарды тизмелеген кагазын даярдады. Жеңем жооп кайтарбай ачуусу менен сок билекти күрс эткизе аны ыкшап алды. Эми эмне болот деп ичимен кыпылдап жаным жок. Дүйшөн мени карап баягыдай жүрөгүмдү жылытып күлүп койду. Алтынай, жашың канчада? Мен коркуп унчуккан жокмун. Мунун жаш башын эмне кыласың? Деди алкына кайрылган жеңем. Буга окшогон томаяк куу жетим эмес. Нанды няня деп жүргөн ата-энелүү эркелер да окубай жүрөт. Тетиги ээрчиткен балдарыңды эле окутуп ал. Мындай ишиң болбосун. Дүйшөн ордунан секирип тура келди. Өңү кумсарып, бүркүт канат каштары коошурула түштү. Бул эмне дегениңиз? Жетим деген Кудайга жазыптырбы? Жетим кыздар окубасын деген закон бар бекен. Закон паконуң менен ишим жок. Байкап сүйлөңүз. Бул кыз сизге кереги жок болсо, кеңеш өкмөтүнө керек. Жооп берип калып жүрбөңүз. Ой, сен каяктагы чоң элең? Багып жүргөн кызымды мен билемби? Же жериңден ооп тентип келген сен билесиңби? Бул иштин аягы эмне болуп бүтөрүн Кудай билсин. Тек ушул учурда ородон белчесинен болуп акем чыга калды. Ал аялынын үй башкарып, сөз баштаганын жактырчу эмес. Өзү турганда аны кынына киргизип сабай турган. Бул жолу да анын ошол чорт мүнөзү кармады окшойт. Эй катын, деди ал ородон чыга кыйкырып. Сен качантан бери эл башкарып, билерман болуп кеткенсиң. Көп сүйлөбөй, ишиңди кыл. Айда, Таштанбектин баласы. Чатагыңды кой. Алып кет кызды мектебиңе. Окутасыңбы, чокутасыңбы? Айда, чатагың керек эмес. Алып кет. Муну мектепке талтаңдатып коюп, сокуну ким жанчып? Жаргылчакты ким тартат экен? Деп жеңем дагы булкунду эле. Акем анын оозун жып басты. Жап жаагыңды калжырабай. Дегеним деген. Айттым, бүттү. Мына ушинтип жатып, мен биринчи жолу мектепке бардым. Ушундан тартып, Дүйшөн күнүгө эртең менен айылды үймө үй кыдырып, бизди мектепке алып барып жүрдү. Биринчи күнү ал бизди жерде төшөлгөн саманга отургузуп, колубузга бирден дептер, бирден калем, ар бирибизге атайлап жасалган кичинекей тактайдан берди да, муну тизеңерге коюп, кат жазасыңар, деди. Анан дубал бооруна жармаштырып койгон сүрөттү көрсөтүп, мына бул киши Ленин, деди. Биз ушул кишинин айткан, көрсөткөн жолу менен окуйбуз. Лениндин ошондогу сүрөтү бүт өмүрүмө эсимде калды. Кийин мен мындай сүрөттү эмне үчүндүр учурата алган жокмун. Иреңи азыңкы Ленин ал сүрөттө жарадар колун мойнуна асып, артын жапыра кийген кепканын астынан муңайым карап. Эчтеке эмес балдар, силер да чоңоюп жетилесиңер. О, силердин келечегиңер кандай сонун келечек дегендей терең ойго берилип турган эле. Дүйшөн бул сүрөттү көптөн бери алып жүргөн болуш керек. Кагазы эскирип, чет-чети жыртылып калган болчу. Мындан башка биздин мектепте 4 эле дубал бар болчу. Мен силерге балдар арип жазууну, сөз, сан жазууну үйрөтөм, деди эле. Өзүм эмнени билсем, ошону окутам. Айтканындай эле, Дүйшөн билгенин аябай, ар бирибиздин үстүбүзгө үйрүлүп, калем кармоодон тарта үйрөтүп, биз укпаган саясий сөздөргө чейин түшүндүрүп, окутууга аракеттенип жатты. Азыр ойлосом, колунда кармаган алипеси жок бул чала сабат, эки сөздү эптеп кошуп окуткан жаш жигиттин, албетте анда окутуунун тартиби, жол жобосу жөнүндө эч кандай кабары да болгон эмес. Окутат деген ушу деп, өз билгениндей, өзүнүн оюна туура келгениндей окута берген. Бирок анын ак бейилинен кылган аракети менимче талаага кеткен жок. Анткени ошондо биз үчүн
айылынын четине чыгып көрбөгөн тоо койнундагы кыргыз балдар үчүн бул мектеп деп аталган туш-туш жыртыгынан шамал ышкырып, эшигинин жылчыктарынан тээ алыстагы ак карлуу тоо чокулары көрүнгөн ышталган котур тамда кулак угуп, көз көрбөгөн укмуштуу жаңы дүйнө ачылды. Биз ошондо эле Улуу Ата, Ташкенттерден да чоң Москва деген Ленин жашаган шаар бар экенин, баш аягы таластын өрөөнүндөй деңиздерде тоодой болгон кемелер сүзүп жүргөнүн, чыракка жаккан май жер астынан чыга турганын билгенбиз. Эл байып, турмуш оңолгондо биздин мектеп столдор коюлган чоң ак там болооруна биз ошондо эле ишенгенбиз. Анча-мынча арипти тааныгандан кийин ат, таканы жаза албай жатып, биздин биринчи оозанган сөзүбүз Ленин болгон. Биздин саясий алипебиз бай, кедей, батыраак, кеңеш деген сөздөрдөн түзүлгөн. Ушунун баарын бизге Дүйшөн колунан келишинче үйрөтүп, түшүндүрүп окутуп жатты. Дүйшөн атасы менен кошо темир жолдо иштеп жүрүп, Михаил Семенович деген карыя мугалимдин колунда 2 кыш окуп жүргөнүн, аскерге баргандагысын, актар менен согушкандагысын кызыгып угар элек. Ал эми Ленин тууралуу Дүйшөн өз көзү менен көрүп келгендей сүйлөр эле. Эгерде анча-мынчасы ооздон оозго өткөн элдик жомок болсо да, биз үчүн анын баары сүттөн ак чындык болчу. Биз эч бир күмөн санабай туруп, кээде сурап калар элек: "Агай, Ленинге салам бергенде кол кармаштыңыз беле?" Анда биздин мугалим башын чайкап: "Жок балдар, жүз көрүшүп жолуга албадым" деп, ошого өкүнүп, үшкүрө турган. Ал ар бир айдын аягында Волоска барам деп, жөө кетип, 2-3 күн жол жүрүп келчү. Волос дегени уездин бир бөлүгү. Ушул арада биз аны кадимкидей сагынып калар элек. Жанымдан артык бир тууганым келердей жеңиме байкатпай, улам-улам төмөн жактан жол карап, мугалимдин куржун көтөргөн карааны кайсы жерден көрүнөр экен деп, жайдары мүнөз күлкүсүнө качан тоюп, жүрөгүмдү жылыта турган көздөрүн качан көрөр экем деп, чыйпылдап күтөр элем. Дүйшөн окуткан 10 чакты балдар кыздардын ичинен чоңураак эле мен болчумун. Балким ошондуктан сабакты дурусураак билгени да мен элем. Бирок алган эмес, мугалимдин ар бир айткан сөзүн, көрсөткөн арип жазууларын мен ыйык түрдө көңүлүмө алып, бүт ыкласым салып үйрөнө турганмын. Мен үчүн андан чоң, андан артык жумуш болгон эмес. Дүйшөнүн берген дептерин аяп, кай жерде жүрбөйүн ороктун учу менен жерге чийип, дубал боорлоруна, кар үстүнө арип салып, сөз жазып окутам. Өз көңүлүмдө мен үчүн Дүйшөндөн жакшы, андан билимдүү киши болгон эмес. Бул арада антип минтип жатып, кыш да кирип келди. Суук түшкөнчө дөбөнүн этегинде аккан таштак сууну кол кармашып кечип жүрдүк. Кийин шыйрык какшап, майда балдар чыдагыс болгондо Дүйшөн аларды бирин жонуна мингизип, бирин колуна көтөрүп өтүп жүрдү. Кишилердин ошондо караңгылыгыбы, түшүнбөстүгүбү Дүйшөндүн мунусун шылдыңдап күлүшө турган. Өзгөчө кыштоодогу малдуулар тегерменге ун салдырганы келгенде, жайма каптарды астына салып алып, чоң сары тон, түлкү тебетей кийип, куйругу чорт түйүлгөн семиз аттарды алчаңдата, ичкен бозосун карт кекирип, эботом бул бирин көтөрүп, бирин аркалап, балапаны ээрчиткен күрктөй болгон неме ким өзү? Деп камчысын түртө өтөр эле. Анда экинчиси темине берип, атаңнын көрүү аял болсо токолдук ала турган экен го, деп туяктын астынан даңкан таштап, каткырган бойдон кетишер эле. Ошондо тигилердин айтканына ыйлап жиберчүдөй ар бирине ичим күйүп, күчүм жетсе, аларды тизгинден тартып, биздин мугалимден айланып кеткиле, силер уятсыз, акмак кишилерсиңер деп, бетке кыйкырсам го дегендей ызалана турганмын. Бирок Дүйшөндүн буга арданганын көрө албадым. Ал мындайды укмаксан болуп, сабырын салып, бизди башка сөзгө алаксытып койчу. Көпүрө салууга жыгаш жок. Аттамчыктар коелу деген акыл менен бир күнү
майда балдарды үйгө узатып жиберип, Дүйшөн экөөбүз сууга таш жыйнап, таштын үстүнө чым коюп ишке кириштик. Азыр ойлоп карасам, ошондо айылдагылар эле 2 жыгаш таштап бүтүрүп койчу жумуш, бирок анда окуунун мааниси эмне экендигин билбеген эл. Дүйшөндү анчейин бир кылаарга иши жок апендидей көрүшүп, чыдасаң окут, болбосо тим кой дегендей. Ат кечкен жерге көпүрө салып көрбөгөн немелер өздөрүнө кереги жок болгон соң, биздин жайыбызды көңүлүнө да илишпептир. Бирок бир нерсени ойлонушса эле, эмне үчүн ушунча азап жеп, шылдың болуп, бирөөдөн артык болбосо, эч жери кем эмес. Ушул жаш жигит колунан келген баардык аракетин кылып, элдин балдарын окутуп жүрдү экен. Биз аттамчылык салып жатканда кар жаап калган болчу. Сай сөөктөн өтүп төбөгө чейин какшаткан муздак сууда казандай таштарды көтөргөн Дүйшөн кандай чыдап жүргөнүн билбейм. Бир убакытта тиземдин астында тарамыш түйүлүп, же үн чыгара албай, же өйдө боло албай, көзүм бозоруп, жыгылганы калган экен. Дүйшөн мени көрө салып, колундагы ташын ыргытып жиберип, мени көтөрүп жээкке жүгүрүп чыкты. Жерде жаткан шинелине отургузуп, түйүлгөн тарамышты укалап, көгөргөн буттарымды жылуулап кымтыды. Кой Алтынай садагасы, мен өзүм эле бүтүрөм. Азыр отура бер. Аттамчыктарды эптеп коюп бүткөндөн кийин өтүгүн кийип жатып, Дүйшөн менин үрпөйгөн түрүмдү көрүп, жалооруп күлүп койду. Жылыдыңбы, Алтынай? Анан туруп, баягы тезекти сен төгүп кеттиң белең, деди. Ооба, дедим мен. Мен да ошондо ойлодум эле, дегендей Дүйшөн ууртунан күлмүңдөп койду. Ошол болбос нерсени унутпай, эсине ала жүргөнүнө мен ичимден абдан ыраазы болуп, төбөм көккө жеткендей кубандым. Эки бетим ысып, дуулдап кетти. Дүйшөн мени сүйүнгөнүмдү сезди окшойт. Жайнаган көздөрүңөн айланайын, деди ал мени эркелете. Окууга дегеле дилгирсиң. Кап, колумдан келсе, сени чоң шаарга окутсам, кандай киши болор элең, деди да өйдө туруп, шыргалаң агыза булдураган көк кашка суунун жээгинде, азыр да көз алдымда, эки колун желкесине алып, көкүрөгүн кере тээ кыялап көчүп бара жаткан ала булут, ак булуттарга тигилип ойлонуп турду. Эмне ойлонду экен ошондо? Же кыялында мени чындап эле чоң шаарга алып барып окутуп койду бекен? Ай, Кудай, Дүйшөн менин бир тууган агам болуп калсачы. Мойнуна асылып эркелеп, көзүмдү жуумп, бекем кучактап, баардык жакшы сөздөрүмдү кулагына шыбырап айтсам, деп тиледим эле ошондо. Биз анын билиминен дагы, менимче ушундай адамгерчилигин, биз үчүн болгон илгери үмүт, жакшы тилегин бала болсок да баалап, урматтай турганбыз. Антпесе бизди тизеден кар кечип, кычыраган аязда, борошодо жетелешип, айылдан алыс турган мектепке барасыңар деп, жабан тамда көк муштумдай көгөрүп отуруп, сабак окуйсуң деп зордогон эч ким жок. Бети башыбыз кыроо болуп кетсе да чыдап, улам кезектешип, бирибиз мешке от жагып, буту колдорубузду жылытып жатканда, калганыбыз баш тартпай Дүйшөнүн айтканын угуп, көрсөткөнүн үйрөнүп окуп отурчубуз. Мына ушундай ызгардуу күндөрдүн биринде, кийин ойлосом, январьдын аяк чени экен. Дүйшөн бизди адатынча мектепке ээрчитип чыкты. Бул жолу ал эч бир унчукпай, сүйлөбөй, сустайган каштардын астынан бүркөлө карап, кубакай жүзү карарган темир өңдөнүп келе жатты. Мугалимибиздин мындай болгонун эч бир көргөн эмес элек. Ал да кандай жамандык болуп кеттиби дегендей, ыйбаа менен биз дагы демейде чурулдап ойной кетчү балдар сестейип калдык. Калың кар түшкөндө Дүйшөн дайым өзү жол баштап, анын артынан мен, анан башка кичирээк балдар чыйырга түшчү. Бул жолу да дөбөгө жеткенде Дүйшөн алдыга чыгып чыйыр салды. Кээде адамдын аркасынан карап да ичтегисин билүүгө болот. Башына каран күн түшкөндөй эңкейип, бутун сүйрөп, кыйналып келе жатты. Ошондогу бир көрүнүш али да эсимде.
кара шинелин астынан далысы уркуюп, башын салаңдаткан Дүйшөндүн жону, андан ары Дүйшөндүн эңкейген жону сыяктуу дөбөнүн үркөштөнгөн шамалдуу күрткүлөрү, андан өйдө боп-боз асман, салаңдаган жалгыз кара булут. Мектепке кирип келгенден кийин Дүйшөн күндөгүдөй от жаккан да жок. Өйдө тургула балдар, деди. Тумак тебетейлерди баштарыңардан алгыла. Өзү да шапкесин башынан жулуп алды. Биз эмне болуп кетти деп түшүнгөнчө болбой, Дүйшөн кардыккан, мүдүрүлгөн үн менен: биздин Лелин атабыз дүйнөдөн кайтыптыр балдар, деп угузду. Азыр бүткүл жерде адам баласы аза күтүп турганда, силер да ордуңардан козголбой, үн чыгарбай, текеңерден тик туруп, мына ушул сүрөттү карап тургула. Эсиңерде калсын бул күн. Там ичи көчкү баскандай жым-жырт боло түштү. Сыртта уюлгуган шамал туш-туш тешиктен кар учуруп, ар бир кардын шырп-шырп этип тоголонуп түшүп жатканы угулуп турду. Шаар-шаары менен, аймак-аймагы менен кара чүмкөнүп, жер солкулдата иштеген заводдор токтоп, талаа жаңырда жүгүрүп бара жаткан поездер токтоп, басып бара жаткан эл токтоп, дүйнө аза күткөн күнү эч кимге бейкапар мектеп деп аталган жалгыз жаман кепеде мугалимибиз баш болуп, демибизди ичибизге катып, биз дагы калың элдин кичинекей учкунунун учкуну, көңүлүбүздө Ленин менен эң жакын күйөрманы болуп коштошуп жаттык. Ал эми Ленин болсо баягысындай эле сакал муруту өскүлөң, азыңкы кебетесинде, жарадар колун мойнуна асып, артына жапыра кийген кепкасынын астынан бизди муңайын тиктеп: эчтеке эмес балдар, силер да чоңоюп жетилесиңер. О, силердин келечегиңер кандай сонун келечек, дегендей алыска ой жүгүртүп, бизди тирүү кишидей карап турду. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Биринчи мугалим» повестинин 1-бөлүгү менен тааныш болдуңуздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда. Окуган Кипариса Сурахманова.